Бул мыйзамды биз карап жатабыз. Бирок бир нерсени эске салышыбыз керек да. Кандай гана мыйзам болбосун, эгерде бизде бюджеттен акча бөлүнбөй турган болсо, же болбосо каржы булак жок боло турган болсо, ал мыйзамды биз кабыл ала албайбыз. Сиздер бул жерде жазып жатасыңар, эч кандай биздин бюджеттен каржы кереги жок, сарпталбайт деп. Минфиндин берген бул жерде справкасы боюнча каржыланат деп турат да. Ошол боюнча кандай кылабыз? Ким жооп берет? Урматтуу депутат, биз да ушул маселени көтөргөнбүз. Анан азыр эле жооп берген. Бул мыйзам долбоору эч кандай каражатка келбейт да. Анткени республикалык бюджеттен Кандай электронный кыласың акча керек да? Минфин бар бул жерде, жооп берип коюңуздарчы. Саламатсыздарбы? Биз ушу корутунду берип атканда биз дагы ошондой маселени койгонбуз. Если бизге алып келип көрсөтсөңөр, өзүнүн бюджеттин ичинен болуп көрсөткөнүн көрсөтүп бере алса, анда биз аларга макулдугун берген эмекпиз да. Анан бирок бул жерде кандай каражат керек болуп калат, кандай кылып жазыла турганын баягы эсептеп бизге келген эмес да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, акча керек болуп калышы мүмкүн деп биз корутунду бергенбиз да. Минфиндин так корутундусу керек да, бул жерде эч кандай мамлекеттен акча кетпейт, биз макулбуз дегенчи. Андай жооп жоктугуна байланыштуу бул мыйзамды биз кабыл алган күндө дагы эртең иштебейт да бул. Кантип жөнгө саласыздар, ушуну айтып берсеңиз, кантип жөнгө саласыз? Акча сөз түрдө бул жерде керек болот да, каржыланат. И ошол каржылана турган булак жок боло турган болсо, биз мыйзамды кабыл алган менен иштебейт. Негизи бул мыйзамды биз кабыл албашыбыз керек, эгерде акча талап кылгандан кийин ошол чечүүчү булак жок болгондон кийин. Бул мыйзамда дагы бар да. Биз азыр ошол мыйзам долбооруна эч кандай каражат кереги жок деп айтып атабыз. Анткени уже электрондук могул система биздин IT специалисттер иштеп чыккан. Эмне үчүн ошону Минфинге көргөзбөдүңүздөр анда? Түшүндүрбөдүңүздөр? Анан Минфин менен биз дагы тактоо иретинде иштейлик. Анткени азыр представитель Минфина айтып берип атпайбы, что точно бизге деле кайсы каражат кетет деп белгисиз. Нурбек Өрүнбекович, урматтуу төрага, мен сунуш берет элем да. Бул маселени бүгүн күн тартибине алып турсак, урматтуу депутаттар, бул жерде так маалымат жок азыр. Бул жерде акча керек деген маселени Минфин коюп жатат. Эгерде акча керек боло турган болсо, булар биз колдоп берсек, бул мыйзам иштебейт. Бул акча булагын өздөрү табышсын, же болбосо ошону далилдеп берсин, акча бизге кереги жок деп. Минфин ошондой корутундусун берсин. Андан кийин биз бул жерде карап колдоп берсек болот. Мен бул мыйзамга каршы эмесмин, бирок мыйзамсыз болуп калганына мыйзамсыз болуп калганына мен каршымын. Ошондуктан келгиле мындай ишти туура алып баралы. Урматтуу төрага, мен сунушумду эске алып, болбосо добушка коелу, күн тартибинен алалы. Себеби бул жерде азыр Минфин каршы пикирин берип жатат. Акча булак керек болуп калышы мүмкүн деп. Эгерде керек болсо, бул аткарылбайт мыйзам. Мен сунушум, добушка коюңуз, күн тартибинен алып кою боюнча. Эме кылсаңыз, анан жазып койгулачы кагаз. Жазуу түрүндө да мен сизге жиберем азыр. Азыр жиберип коюңуздар.